Атым министр, эч кандай жакшылык жасаган жерим жок, эч кандай чечим кабыл алган жерим жок, эч кандай зыян да келтирилген да жок, бирок пайдасы да жок. Эртең бүрсү күнү жумуштан кетсем мен эмне кылдым, эмнени кыйраттым? Элдин баардыгы эле сурайт да эртең. Пока мен, например, баланчаны өзгөртө алдым, же боону куруп койдум, ол жердин жолун ачып бердим дегенге, албетте азыр 8 айдын ичинде андай жыйынтыкка жете элек. Уурулук дайыма уурулук болот. Ошол бирөө уурдаса, ал уурулук, биз например уурулуктан аны жойгон жерибиз жок да, андан баштаткан жерибиз жок да. Бирок докажи, что уурулук. Бул жалгыз Акылбек Жапаров эмес, любой бурчун барып көргүлө, ошондой ондогон, значит, гектарлап жерлер кеткен. Сылык, сыпа бирибизге ошол мамилебизден кайтпашыбыз керек. Ошондуктан жанагындай сөзүн айтып аткан депутаттын өзүнүн абийиринде. Алар албетте алардын мага акыл үйрөтчүдөй бул жаш депутаттардан биз алайын көргөнбүз. Ошондуктан буларга акылды мен үйрөтөм. Саламатсыздарбы, урматтуу Политклиника медиасынын көрөрмандары. Бүгүн биздин студиябызда конокто Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов болмокчу. Агай, саламатсызбы? Кош келдиңиз. Алгачкы эле суроом ушу жогоруда айтып калдыңыз, жогорку кеңештен келатам депчи. Комитетте кандай маселелер көтөрүлдү? Ооба, бүгүн эл аралык мамилелер боюнча жана коопсуздук да бир канча маселелер бар. Ошол комитетте урматтуу төрага Чыңгыз Азаматович Айдарбеков төрагалык кылган бир канча үлкөн депутаттарыбыз мүчө болгон комитетте тышкы миграция боюнча маселелер каралды. Ошол тышкы миграцияда биздин өкмөт, жалпы мамлекеттик структуралар кандай иш, значит, аракеттерибиз боюнча биз кичине суроолорго жооп, бир маалымат бергенге аракет кылдык. Анан ошол жерден депутат Улан Бакасов сизге айтып өтпөдүбү тиги эсиңди жей деп жатам деп зекиди да сизди. Анан негизи эле сиздин дарегиңизге айтылган сындарды кандай кабыл аласыз? Ошентип айткан мен албетте туура эмес деп ойлойм. Мен аларга айттым. Керек болсо парламенттик маданият боюнча эми парламентке келип алып эле анан эң кыйын депутат, эң орой, эң мындай бирөөнү мындай шек келтирип, же бирөөнү кагып силкип, же ошол жерде мындай эле бир адамдарга кандайдыр бир шек келтирген депутат эң мыкты депутат деген ой пикирден биз алыс болушубуз керек. Оңой ал жерде айтып коюш. Анан албетте ага чейин андан сырткарыда башка бир депутаттар эми бирөөсү, экөөсү эми биринчи, экинчи жолу айткалган жери жок да. Кагышат, кадимкидей, жөн отур деген сөздөр менен айтышат. Эми аны биз бир көчөдө, же бирөөнүн үйүндө, же базарда, же соода борборунда бир жерде болсок, ал бир жөн эле. И то ал жерде биз баардыгыбыз бирибизге сылык, бул тарбиялыкта иш да. Эми бизди көрүп аткан инилерибиз, карындаштарыбыз бар, туугандарыбыз бар, жалпы эл аралык чөйрө, эми демократия менен мактанабыз. Бул демократия деп эле анан бирибизди кага берсек, бул эмне деген демократия? Мен ачтып коеюн. Мына мен Англияда элчи болдум. Эми Англияда 600 жыл ошол парламенттин баардыгы ошол Англиядан чыккан. Бизде жанагындай парламентские выражения, парламенттик этика деген бар го. Бирибизге только урматтуу. Анан жанагындай кагып силкип акыл үйрөткөн жок. Аякта өкмөт мүчөсү келсе суроо гана, ушунчалык узун кылып туруп, урматтуу деген сөздөн башталып, бул пикириңизди ушуну эске аласызбы деген сөздөр менен бул эми биз үлгү ала турчу ошолор, алардан үйрөнчү биз да. Биз азыр болсо ушул эле эң мындай орой мамилени мындай бир мода кылып алдыкпы, же ошол Facebooktан, же болбосо алар ошол биздин жаш депутаттар чыккан чөйрөдө ушундай өздөрүн кыйын сезишеби, мен Байсаловду кактым деп. Бирок эми бул албетте
өздөрү шайлаган шайлоочулардын да кызыкчылыгына каршы келет да. Значит, мен ошондуктан мен буну жооп бердим. Биз маданият, сылык, бири-бирибизге сылык, урмат. Биз бардыгыбыз кыргызбыз, кыргызстандыкпыз. Бир эл үчүн күрөшүп атабыз. Анан кийин ошол жерге келип, мен буну эми тажрыйбабызды айтып атабыз да. Биз баягы мурда дагы өкмөттө иштегенде, азыркы да биздин өкмөт мүчөлөрү ушунчалык кагып сүйлөшөт, ушунчалык эми бул болбойт. Бул базарда болбой турган. Аны биз кабыл албашыбыз керек. А жогорку кеңеш болгондон кийин, жогорку кеңеште, ушул улуу урматтуу жогорку кеңешибизде биз ошол элибиздин төрүндө отурганда бири-бирибизге канча эми оппозиция бололу, канча бири-бирибизге сын айталы, канча бири-бирибизди мисалы прям муңунтуп салганга чейин ошо жинин келип атса дагы, ошол жерде дагы будь добр, ал жерде урмат, сылык, сыпа бири-бирибизге ошол мамилебизден кайтпашыбыз керек. Ошондуктан жанагындай сөзүн айтып аткан депутаттын өзүнүн абийиринде алар албетте алардын мага акыл үйрөтчүдөй бул жаш депутаттардан биз алайын көргөнбүз. Ошондуктан буларга акылды мен үйрөтөм. Анан кийин эле жөн эле унчукпай калбайм. Кандайдыр бир орой сөз айтышса, биз орой сөз менен айтабыз. Бир айтабыз, эки айтабыз, аны эсине келтиребиз. Понимаете, бул жерде эми өкмөттүн мүмкүнчүлүгү көп. Ошондуктан шайлоочуларыбыздын, жалпы элибиздин кызыкчылыгында биз ушул бири-бирибизге сылык, сыпа, ушул урмат, ызат менен бири-бирибизге мамиле кылганыбыз, ошондо парламенттик маданиятты, ушул өзүбүз умтулуп аткан демократиялык, цивилизациялык, значит, бир даражага көтөрүлүшүбүз керек. Анан кийин бир жактан келип алып эле, значит, өкмөт мүчөсүн, керек болсо өкмөт башчысынын орун басарын, мамлекеттин бир, значит, өкүлүн ушундай бир кагып силкегенге биз жол бербейбиз. Жана бул жөн мындай бир жөн эле айтылып калган сөз менен анан биз унчукпай ар жака басып кетчүдөй күндөр өткөн. Азыркы мамлекетте, азыркы тартипте, азыркы конституциябызда, азыркы мамлекетибизде, значит, тартип башкачараак болот. Ошондуктан биз маданият менен бири-бирибизге, значит, үйрөтүүгө дагы, значит, бир мүмкүнчүлүктөрүбүз жетиштүү. Ушул жогорку кеңештин депутаттары тууралуу сөз кылып кетпедикпи? Негизи эле ушул жогорку кеңештин депутаттарынын ишмердүүлүгүнө кандай баа бересиз? Мен ишмердүүлүгүнө баа берчүдөй орган эмесмин. Ар бирөөсү эми жөн жерден келип калган жери жок. Элибиздин ишеними менен келип атат. Жогорку кеңештин депутаты, шаардык кеңештин депутаты, айылдык кеңештин депутаты баардыгы элибиздин шайлаган өкүлү. Ал элибизди сыйлагандан кийин элибизди, значит, ушундай туу туткандан кийин ушул элибиздин эл бийлиги мына демократия деген ушул мамлекетибиз элибизге тийиштүү. Ошол биз элдин эле катарында эле албетте депутатты биз сыйлайбыз. Укугу, ар кандай статусу, иммунитети, бирок ошончо канча көбүрөөк бийлик, ошончо канча көбүрөөк өзүндө статус бар. Ошого жараша, значит, өзүңдү алып барышың керек. Анан кийин мурунку өткөн 10 жылдын ичинде тилекке каршы ушул эле депутат сүйлөй берет деп эле депутат ким, кайсы депутат, кыйын депутат дегенде эми бир кайсы бир керек болсо ошондой хохмач депутаттарга чейин эми азыркы учурда сен ошол күндүн бир баатыры болуш үчүн ким көбүрөөк Facebook'та лайк топтосо, ким ошол жерде кыйын экен деген. Бул эми албетте показатель эмес. Ошондуктан бир канча мамлекеттерде, мисалы бул комитеттердин жыйындарында эле трансляция кылбайт. Эмне үчүн? Анткени ал жерде иш жөнүндө мындай мазмун жөнүндө эмес, ошол иштин аракет жөнүндө эмес, ар бирөөсү шоу кылганга да аракет кылат. Ошентип кандайдыр бир саясий упай топтогонго же башка упай топтогонго. Ошондуктан эми бул баардыгы маданиятыбызда. Мен оюмча биз жаш мамлекет деп атабыз, жаш демократиябыз деп атабыз. Өзүбүз деле элибиз жаш. Бул балдар деле эмнени көргөн, ошол көргөнү, билгени баягы кайталап атышат. Бирок бара-бара көч түзөлөт. Мен оюмча биз албетте мына 1 жылдын ичинде бири-бирибизге ушундай парламент болгондон кийин мен аларды сыйлап,
Алар значит өкмөттү сыйлап баардыгыбыз бир жакадан баш болуп иш аракет жүргүзөбүз. Кечээ жакында эле ушу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагында Айыл банк ачык акционердик коомунун төрагасынын мурдагы орун басары Бакыт Аманбаев асынып алгандыгы маалым болбодубу? Анан ага чейин саясий серепчи Марат Казакбаевга соолгон. Марат Казакбаевдин келинчеги ушу жолдошума карата кыйноо болду десе, банк кызматкеринин атасы баласынын асынып алганына ишенбей, анан ар кандай денесинде кыйноонун белгилери бар деп айтты да. Анан негизи эле бул боюнча сиз кандай комментарий бересиз? Эми ошол боюнча сиздин кабарыңыз бар. Мына азыр массалык маалымат каражаттарына биздин президент Задыр Жапаровдун буйругу чыкты. Ал киши ошол ишемби күнү эле ошол күнү эртең менен жарыялаган. Бул боюнча комиссия түзүлөт. Ошол администрациядан мындай комиссия түзүлөт деп. Бирок ал киши мына бүгүн курамын бекитти. Ал укук коргоочуларды киргизди. Ал ошол каза болгон биздин жанагы жарандарыбыздын жесирлерин, бир туугандарын да киргизди. Баардыгын ачык айкын кылып, анан ошол комиссияны жетектегени мага тапшырды. Бул жерде мен айтып коюшум керек, жашыра турчу эч кандай бир жагдай жок. Кандайдыр бир кишинин колунан өлгөн болсо, бирөөнүн күнөөсүнөн бирөө карабай коюп, же болбосо атайынбы, же болбосо билбестенби, кандайдыр бир ушул азыркы биздин абактагы же болбосо ушул жалпы ушул жагдайларды баардыгын билесиздер. Бул жерде кимде ким бир күнөөлүү болсо, бунун баардыгы жоопкерчиликке тартылат. Бул боюнча биз бүгүн кечинде баштап эле ишибизге киргишебиз. Бир 2 жуманын ичинде кандайдыр бир жыйынтыктарга келебиз. Эми билесиздер, бунун баардыгы азыркы учурда эми президентибизге айтышыбыз керек, ушундай комиссияны түзүп, ошонун баардыгын туугандарын киргизип, ушул өздөрү ошол биздин ушул мамлекеттик бийликке мага да ошондой тапшырма берилди. Баардыгына ушул каалаган жерин, каалаган бурчун, документин, каалаган кызматкерлерин суракка алгыла, ошону чындыкка баардыгын ачык айкын ошондой бир эмесине жеткиле деди. Эми билесиздер, бул да тергөө да жүрүп атат. Бул жөнүндө кызматтык тергөө биздин урматтуу генерал Камчыбек Кадыршаевич Ташиев тарабынан уже бир канча чечимдер кабыл алынган. Ал ошо 2-3 күндөн бери бул боюнча чоң ЧП. Бул өтө адам баласы өлүп аткандан кийин, ошол абакта өлүп аткандан кийин өзгөчө уже соттолбогон, күнөөсүз далилбеген болсо, бул албетте жалпы элибизге, жалпы бийликке бул чоң бир так. Это мындай, ошондуктан бул боюнча кызматтык тергөө дагы, менин оюмча, бул албетте прокуратура тарабынан да тергелип атат. Биз ошол жалпы коомчулуктун, туугандардын аларга ошол шарт түзүп берип, аларда анткени аларда ишенбейбиз деп атпайбы. Ошондуктан аларга биз толук шарт түзүп беребиз. Биз да, мен да баш болуп, билесиздер, мен да ушунун аягына чейин чыгабыз. Ким кандай күнөөлүү болсо, албетте сөзсүз түрдө жоопкерчиликке тартылат. Ошол эле учурда бул ишке байланыштуу ушул Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жетекчиси Камчыбек Ташиев кызматын тапшырсын деген да пикирлер жок эмес да. Анан сиздин пикириңиз кандай бул боюнча? Негизи кызматын тапшыруунун кереги барбы? Эми мындай да, ушул тергөө балким тергөө иштери жүрүп аткан учурда. Жок, ал тергөө жүрүп атат, кызматтык тергөө жүрүп атат. Мына эми азыр ушунчалык мындай бир коомдук саясий президенттик комиссия түзүлүп атат. Президенттин комиссиясы, анын өзгөчө атайын мына албетте Камчыбек Кадыршаевичти өкмөт башчынын орун басары болсо, мен дагы өкмөт башчынын орун басарымын. То есть ал киши түздөн түз мага мисалы кандайдыр бир буйрук берип же кысым көрсөтө албайт да, мындай айтылганда. Ошондуктан ал азыркы учурда оңой менен эле эми улуттук коопсуздук деген улуттук коопсуздук да эми чек ара маселелери бар,
эл аралык маселелер бар, ички сырткы канча деген маселелер бар. Анан бунун баардыгын тыштап коюп эле ар бир ушундай кырсык болуп же кандайдыр бир эме болсо дайыма эле кете берсе, анда кандайдыр бир туруктуулук болот. Ошондуктан ушул маселеде мен толук сиздерге кепилдик бере алам. Кандай маалымат, кандай эмне, кайсы жабык эшиктин артында эмне чындык болсо, ошонун баардыгына биз мына ошон үчүн атайын туугандардын катышуусу менен, жесирлердин катышуусу менен ошолордун өздөрүнүн талап кылган маселенин баардыгын ачыкка чыгарабыз деген азыркы учурда бийликтин ниети. Бул түз жана таза. Бизде эч кандай жашырып, же болбосо бирөөнү кандайдыр бир жоопкерчилигин жаап, же бирөөнү жашырганга эч кандай андай андай да негиз да жок антип айтканга. Ошону мына биз көрсөтүп атабыз. Атайын чоң комиссия түзүлгөнү буга далил. Кылмыш жана жаза кодексинде ушу мамлекеттик кызматкерлер өз милдетин аткаруу учурунда жасаган иштери үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартууга тыюу салган мыйзам долбоорун сунушталды да. Анан эмне үчүн мындай демилге сунушталып атат? Да, бул мыйзам долбоору министрлер кабинетинин тарабынан бекитилип, ушул сунушталган. Биздин оюбузча азыркы учурда мына мен эртең менен дагы мисалы ушул жана кургак учук мындай туберкулезду эмне дейбиз, ошол ооруканада да болдум. Анан перинаталдык борборлор да бар. Мына билесиздерби, бизге Германия биздин жакын партнерубуз, 30 жыл бою бизге канча жардам бергендер, билесиздер, 2-3 жыл мурун болду биз Кыргызстан менен мындай кызматташпайбыз, эл аралык жардам, гуманитардык жардам ушундай бир буларга бир жакшылык кылгандан буларга бир түтпөйт экен, синбейт экен деп чегинип чыгып кеткенин биз баардыгыбыз билгенбиз. Ошондо жарыяланганда эми азыркы мына жаңы бийлик келгенине 1,5 жылдай болуп калды. Биздин өкмөтүбүзгө 8 ай болду. Мен айтып коеюн, эми кайсы жерде, кайсы тармакты ачпа, Мамайдын көрү. Мамайдын көрү. Бул билим берүү системасы, саламаттык сактоо, жол салуу, турак жай, өндүрүш, бүт маселелердин баардыгы. Эми жакшы долбоорлор келет. Ошону жакшы сенсация кылып пресс-релиздер чыгарылат. А ишке ашканда, мисалы жанагы перинаталдык борборлор Бишкек Ошто. Бул ушунчалык дүйнөлүк стандартта Европада мындай перинаталдык борборлор жок. Анан мына бул борборлор уже 3-4 жыл мурун эле ачылып, уже ишке, уже кызмат бериши керек эле. Бизде билесиздер, азыркы учурда жанагындай детская смертность, материнская смертностьтар уже жогорулап кетти. Булар керек болсо канча баланын жанын куткарып калмак. А эмне үчүн ал ишке ашырылбай атат? Эмне үчүн ошол даяр уже курулган, биздин грантка курулган перинаталдык борбордун кол койбой атат биздин бийлик. Мурунку канча уже 4-5 өкмөт тарабынан мындай буйтап эле качып эле, жоопкерчиликтен качып атышат. Анткени мына мен да таанышып көрдүм, бул эмнеси экен баягыдай. Ата кылмыш иштер козголуптур. Баланча дейт, ошакта мындай розеткалар дейт, биякта 20 еврога, бунусу болсо 10 еврога. Бул эмне үчүн 10 еврога коюшат мындай розетканы? Ал Дордой базарында 10 сом турат. Эмне үчүн 10 сомдукту албайт, булар 10 евролукту коюшат? Бул дүйнөлүк стандартта. Немис туугандар келип партнерлор айтып атат, мындай центр Германияда жок. Эми анын вентиляциясын карасаңыз, ичинде турган аппаратурасын карасаңыз, анан кийин биз дагы эми азыркы учурда стандартты жогорулатышыбыз керек. Кичинекей ошол жерде бөбөктөрүбүз болуп атса, эми ошол жерде 10 евролук, анан миллиондогон долларга жанагындай оборудование турса, эми ошол грантка келген акчаны алар өздөрү куруп атышат, өздөрү подрядчикти кылып, өздөрү бир түрк фирмасына курдуртуп атышат. Эми бир жөн бир курулбай тескери алар ошол 10 евролуктун ордуна 10 сомдукту коюп туруп эле кетип калганын да көрүп атпайбызбы? Мисалы жанагындай плоскогубцы 600 долларга деп туруп алып кетип атышпайбы? Бирок бул жерде эң сонун, эң дүйнөлүк чоң жогорку стандарттагы оорукананы уже 3-4 жыл мурун эле уже ишке уже кабыл алынышы керек эле. Ошондой борборлордон бир канча
бир канча бул медициналык эле жактан айтып коеюн. Мына туберкулез больницасы. Эми бунун бардыгы ушунчалык барсаңыз суктансаңыз болот. Өтө таза, ушун вентиляциясы бүт ушунчалык биздин бардык азыр мына мамлекет жетекчилиги айтып атат, бүт ооруканаларыбыз ушундай болсун. Биз жөнөкөй эле бир сарайга окшогондорду эле коюп туруп эле мына ачылды, оорукана ачылды, мына ФАП ачылды деп эле тапшырып берип атпайбызбы? Эми оорукана деген оорукана да. Ал жерде канча деген оборудованиеси болуш керек. Анын жатагы кандай болуш керек, жагы кандай болуш керек, вентиляциясы, ар жакта жанагы кышкылтек бардык жагынан бүт баары ушул стандарттарды биз көтөрүп атабыз. Ошондуктан мына мисалы биз мындай ооруканалардан жылына ондоп курушубуз керек. Мен завод фабрикаларды айтпай эле коеюн. Бирок тилекке каршы мындай ушул айтып атпайм, билим берип башка биздин жетекчилерибиз мына министрлер, орун басарлар, облустук, райондук деңгээлде булар азыркы учурда бир дагы кол койгондон коркуп турушат да. Баягы мурунку эски биздин адатыбыз болуп атат. Ушундайчы. Анткени бир жерге коюп койсоң эле үстүнө жанагы эсеп палатасы жата калат экен, баса калат экен, тигил милициясы, ар жагы прокуратурасы, бир жагы атайын кызматы келип алып эле айтып атпайбы, эмне үчүн? Значит, сен мындай отургуч алсаң, эмнеге кызыл отургуч алдың, эмнеге көк отургуч албайсың? Эмнеге буну бияка орноштурдуң, эмнеге бияка орноштурбодуң деп. Эми буну эле баардыгын эле ушинтип эле баарын коркута берсек, ушул мурунку туура эмес жанагындай бөр калам деп атып баш алган жанагындай аша чапкандыктардан баш тартышыбыз керек. Коррупция менен күрөшүү максат болсун. Бардыгыбыз таза болушубуз керек. Бирок эң негизги азыркы бизден эл талап кылып аткан бул өнүгүү, өсүү, салынсын, курулсун, иштетилсин, ачылсын деп атат биздечи. Анан биз ачалык десек, баягы эски адаттан келип туруп сен уурдап алдың, а докажи что уурдаган жоксуң, а докажи что алган жоксуң. Ошондуктан мен сиздерге айтып коеюн, мамлекеттик мындай өкмөттүн мүчөлөрү, мисалы, бардык мамлекеттерде албетте бийликке ээ. Алар ошон үчүн министр. Алар же оңго басышат, же болбосо буну мына 100 дешет, 200 дешет, албетте ошол министрдин ошондуктан ошону министр дейт. Ал чечимди кабыл алуучу, значит, фигура. Анан ошондой бир саясий чечимдерди кабыл алат. Ал ойлонот, значит, изилдейт, даярданат, иногда бир тобокелге салат. Ошондой чечимдери үчүн ал жоопко тартылбашы керек. Анткени биз канча эбегейсиз чоң бийликти тапшырып берип атабызбы? Андан кийин ушул чечимдерди кыска мөөнөттө кандайдыр бир кеңешип ошону кабыл алыш керекпи? Эси сен уурдабасаң, эси сен жанагындай кандайдыр бир чөнтөгүнө түшпөсө, жанагындай кандайдыр бир кара ниетиң жок болсо, ошондой чечимдер үчүн сен жоопкерчиликке тартылбашың керек. Ал бир дагы мамлекетте, бир дагы демократиядагы жоопко тартылбайсың. Конечно, сен уурдасаң, эси сен чөнтөккө салсаң, кандайдыр бир пластыктарга барсаң, бул башка маселе. Анын далили болот, анын кандайдыр бир фактылары болот. А бизде болсо жанагынтип эле келип алып эле милиция лейтенанты туруп алып эле, а сен эмне үчүн мындай чечимди кабыл алдың? А мен мындай чечимди кабыл алдым. Бирок бул демилгеге жогорку кеңештин, мисалы Дастан Жумабеков баштаган бир катар депутаттар каршы чыкпадыбы? Негизи эле ушул өкмөт мүчөлөрүнүн кылган иштери үчүн жоопкерчиликке тартылбасын дегендин өзү туурабы? Эми биз бул туура эмес айтып атышат да, булар иммунитет деп атышат да. Бул иммунитет деп атышат. Бул иммунитет эмес. Албетте, жанагындай халатность болсо, жанагындай кандайдыр бир өзүм билемдик жанагындай злоупотреблениялар болсо, ал тийиштүү кылмыш жаза кодексиндеги беренелер калып атат. Бирок өзүнүн саясий чечимдери үчүн, мына мен мисалы чечтим. Биз мисалы 20 оорукана салышыбыз керек, 25 оорукана эмес, 20 оорукана салышыбыз керек. Эми ушул чечим үчүн бирөө жоопко тарта турган болсо, бул албетте туура эмес. Мен сиздерге айтып коеюн, чоң мындай жумушта, баягы бир тойдо кыз жоголот деген да бир сөздөр бар эмеспи? Ар бир чоң жумушта албетте катачылыктар болот. Сен 10 чечимди кабыл аласың, эми балким 2-3 катачылык болуп калышы мүмкүн.
Бул болот да, боло турган иш. Эми мисалы ар бир хирургдун өзүнүн жанагындай өзүнүн бир катачылыктары болот, башкача болот. Бирок министр жанагындай кара ниети болбостон өзүнүн баягы өзүнүн кызыкчылыгына кандайдыр бир умысел, корыстный умысел дегендер бар да. Ошондо алар жок болсо эле кандайдыр бир чечимдерди кабыл алса, ал бул жалпы демократиянын, мамлекеттин демократиянын эрежеси, ал үчүн жоопкерчиликке тартылган мындай эски адаттан биз баш тартышыбыз керек. Биз баш тартышыбыз керек. Биз өсө турган эл болгубуз келсе, өнүгө турган мамлекет болгубуз келсе, биз алдыга карай жүрөбүз десек, анда жанагынча бийликти биз ишенип, биздин кыргыз жигит кыздарына тапшырып атсак, аларга ошол жоопкерчиликти тапшырып аткандан кийин анын эркиндигин дагы тапшырып беришибиз керек. Коркпо, давай кыйрат, давай жаса, Кыргызстандын мекениңди гүлдөт. Анан бир жактан жаңылып калсаң, ошол бир жактан жаңылып калдың деп туруп, анан биз төбө бастыга албайбыз деп, мындай эреже менин оюмча жалпы элибиз колдойт. Анткени элибиз азыркы учурда мына бир канчалар айтып атышат, элибиздин бардыгы эле кимиң чалынып, кимиң камалып, кимиң ушундай болсо деп эле күтүп, ушундай эле араң эле турат деп. Мен андайга ишенбейм. Биздин элибиздин көбүнчөсү ак ниет, таза жүрөк, ушундай кандайдыр бир азыркы жетекчиликке ишеним көрсөтүп, алар бизге дагы гүлдөткүлө, мекенибизди гүлдөткүлө, ушуну гүлдөтүп бергиле деп бизден ниет кылып, үмүт кылып атат. Ошол жөнүндө кеп болуп атат. А биз болсо мурунку адатка салып алып эле гүлдөбөй эле коелук, эчтеке жасабай эле коелук. Бул жерде завод, фабрика. Мисалы, бирок ушул жерде сиз айтып атпайсызбы, 20 оорукана салыныш үчүн сиз тапшырма берсеңиз, мисалы, кол койсоңуз керектүү документтерге, андан кийин ага каражат бөлүнөт да. Каражат бөлүнгөн каражаттын кандайдыр бир бөлүгү кимдир бирөөнүн чөнтөгүнө ал башка маселе. Түшүп кеткен учурда кандай болот? Ал башка маселе. Ал уурулук, дайыма уурулук болот. Ошол бирөө уурдаса, ал уурулук, биз например уурулуктан аны жойгон жерибиз жок да, андан баш тарткан жерибиз жок да. Бирок докажи, что уурулук. Азыркы учурда биз айтып атабыз. Биз азыркы бийликте министрлерге, жетекчилерге бийликти берип атабыз да, башынан эле берилген, бирок ал пайдаланып пайдаланылбай калганда аты министр жөн эле жүрчү, комиссия түзө калайын, коомдук уюмдар менен кеңешейин, буну, бирок көбүнчөсү мен сиздерге айтып коеюн, 10дон 9 долбоор баягы сөз кылынат, бирок ишке ашырылбайт. Эмне үчүн? Анткени ошол жоопкерчиликтен коркот. Мен туура эмес жерге куруп алам, анан мен туура эмес, эмнеге буну кылам, эртең суракка тартынам, эртең жоопкерчиликке тартынам деп атып, ошон үчүн мен айтып атам, элибиз буну түшүнөт, көрүп эле турат, билип эле турат. Баягы жалтактап калган, баягы бийлик болуп калганбыз да бизчи. Ушул эле өлбө жаным өлбө, күн өтсө болду, атым министр, эч кандай жакшылык жасаган жерим жок, эч кандай чечим кабыл алган жерим жок, эч кандай зыян да келтирилген да жок, бирок пайдасы да жок. Мындай министрлерден биз баш тартышыбыз керек. Азыркы учурда биз жанагындай жигит кыздарыбызды чакырып аткандан кийин аларга ишенимдүү түрдө давай гүлдөт, жаса, кур, о жерде биздин бардыгыбызды жыргат, бир канча балким жаңылышсаң жаңылышасың, ал үчүн биз сени төбө астыга же болбосо артынан түшпөйбүз. Главное жанагындай таза иштеп берсең деген биз азыркы учурда жетекчилерди чакырып келип иштей турчу дүйнөлүк класстагы балдар бизге келбей атат. Анткени айтып атат, мен эртең чечим кабыл алам дагы, эртең эле камалып кетем деп атат. Туура, анткени ошол азыр баягы эски адаттан биз арылышыбыз керек. Ошолорду биз ээрчитип келип иштетиш үчүн биз аларга гарантияларды беришибиз керек. Ушул жерден эле ушул мисал катары суроо бергим келип атат да, Азаттык медиасына ушул уландан уурдалган миллиондордун изи деген иликтөө жарык көрдү. Сиз таанышып чыктыңызбы? Анда ушул Дастан заводунан чыгарылган 54 миллион сом тууралуу сөз болуп атат да. Негизи ушул өкмөт буга кандай чара көрүшү керек? Мен азыр эстеп атам, мен чын эле эртең менен көргөм, бирок окубай калдым. Бирок бул менен таанышып чыгышым керек. Мындай көрүнүштөр бар. Ар кандай эми ар бирөөсүн ээрчиген ушундай бир сөздөр болот экен. Мурунку ушундай эме бардыгы, бирок азыркы мамлекет жетекчибиз мындай деп. Бул мисалы министр Иманов жөнүндө сөз болуп атса, ал жөнүндө айтпадыбы?
мен билем, толугу менен билем, тарыхын да билем, каяктан келгенин билем, калгандарыныкын деле билем, кандай сөз ээрчип, кандай жанагындай айтып аткан. Бирок бул киши айтып атат, мен буларга азыр мүмкүнчүлүк берип атам. Давай, бул кыска мөөнөттө кыргыздын кызыкчылыгында иштеп бер. Ушуну жасай аласыңбы? Жаса. Жасабасаң, бирок бул мындай бир айкөлдүк кылып атканы, ырайым кылып атканы бул баягыдай баардыгыбыз бири-бирибизди чукулап, сен мындай элең, сен тигиндей элең, сага мындай сөз, мындай сөз деп алдыга карай умтулуп атабыз да. Алдыга карай ээрчитип баратат бизди президентибиз. Ар бир кишинин артынан кандай деген сөздөр, бирөөсү туура, бирөөсү жөн эле жалган. Мен ошолордун баардыгын эле бири-бирибиз менен азыр убакытты текке келтиргенбиз. Азыр отуруп алып бири-бирибизди тергеп эле, бири-бирибизди чукулап эле, бири-бирибиз менен эле, значит, камай берсек, анын баарынан баш чыкпайт. Негизги азыркы учурда эл талап кылып аткан бизден бир жыйынтык бул элдин жашоосун оңдоо. Мындай көрүнүктүү дагы, мындай бир жашоонун бир жакшы бул жерде мындай бир курулуштар болсо, өндүрүштөр ачылса, иш орундары ачылса, билим берүү, саламаттык сактоонун сапаты жогорулса деген. Ошол бизге кызык. Биз бири-бирибизди чукулап эле, бунусу жаман болчу, бул тигинин тууганы, бул тигинин шоопуру десе турган болсо, кандай деген өнүгүү болот? Мен ушул жерден дагы бир суроо бергим келип атат да. Ушу буга чейин Политклиника медиасы ушул премьер-министр Акылбек Жапаров менен экс-премьер-министр Игорь Чудиновдун шектүү иштери деген аталыштагы иликтөөсүн жарыялаганда, анан сиз иликтөөнү окудуңуз да, таанышып чыктыңыз. Негизи эмне үчүн бул иликтөөнүн негизинде бийлик тарап эч кандай реакция кылбай жатат? Мындай да, мен сиздерге айтып коеюн. Буну сиздин иликтөөңүзгө чейин эле ошол эле мына Көк Жардын тургундары билчүбүз. Ал жерде керек болсо Акылбек деген дагы көчө бар, мен билишимче. Ал атайын ал жерде, бул бизге бир жаңылык кылган жериңиздер жок. Мен сиздерге айтып коеюн, бул жерде бизди азыр сындап жүргөн журналисттер, алар өздөрү ошол кайра ошол значит айдоо жерлерине мыйзамсыз бөлүнүп, анан ошол участоктарга бир канча ондогон биздин журналисттерибиз азыр мына бизди кычырап, биз кыйынбыз, биз изилдөөчүбүз, биз акыйкаттык үчүнбүз деген канча деген журналисттерибиз бар. Ошондой жерлерге, айдоо жерлерди алып, анан ошолорду участкаларга бөлүп, анан ошолорго бекер тараттыбы, саттыбы, ошондой фактылар бар да. Бул жалгыз Акылбек Жапаров эмес, любой бурчун барып көргүлө, ошондой ондогон гектарлап жерлер кеткен. Анан ошол маселе мисалы бар. Ал ошол маселени ошентип эле бөлүп туруп эле сатып туруп эле, анан ошону кайра биздин жалпы шаардыктардын мойнуна, мамлекеттин эмесине жүгү болуп калган. Биз көчө салышыбыз керек, аякка жанагындай тартышыбыз керек. Негизи жер жок маселеси. Ошондуктан силер жалгыз эле ошол Акылбек Жапаров. Ошондо бул жерде дагы Акылбек Жапаров өзүнүн апасына каттап коюп атат. Ал эми жарымын болсо, келинчеги Анара Жапарованын эжесине каттап атат да. Ошондо Акылбек Жапаров дагы мындай жерлерди сатып туруп, анан кайра мамлекеттин үстүнө үйүп коюп атабы, жол жасап бериш керек. Жок, бир канчалорун эмеси өзү ошол суусун тартып берип, дагы ар кандай бир эмелери бар экен. Мен буну ошол айылдын тургуну, ошол жанында биз жаңы жерге түшпөдү. Биз болсо айылда биз буну билчүбүз. Мен сиздерге айтып коеюн. Негизи азыр ар бир саясатчы дейсизби, мамлекеттик ишмер дейсизби, керек болсо өкмөт мүчөсүнө толук папкалар бар. Анын баардыгын сизде эле андай эле бир сенсация кылып ачтыңыз деп айтсаңыз, андай папкалар толтура. Кеп биз ошол айтып атпаймынбы? Биз ошол мамлекеттин азыркы 22-жылы жалпы улуттук кызыкчылыгыбыз, биз азыр бири-бирибизди камасак ошондон жыргайбызбы? Же болбосо ушул Акылбек Жапаровдун акылын пайдаланып калалык, буну иштетелик. Ушуну азыркы учурда давай
1 сомдон 100 сом кылып бер деген азыр тапшырма берип атат. Ошону тартып кете алса, Акылбек Жапаровго биз экөөбүз кымбат эстеликтерди орнотобуз. А если буну тарта албай кетсе, бул кайра эле баягыдай сиз айткандай, если сиз айтып атып, ол кээ бир кишилердей, значит, бул ууру, бул шылуун, бул баланча, саланча деп айтканыңар чын болсо, анын дагы кесепетин, анын да жыйынтыгын, анын дагы кандайдыр бир жазасын бере турчу өкмөт, мамлекет жетекчиси бар. Ошондо мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн ошол сиз айтып жаткан папкалар ачылбай турабы? Азыркы учурда аны ачыктан ачык эле президент Садыр Жапаров айтты го. Туугандар, мен камактан чыгып келдим. Ал жерде бир канчосу, значит, эми көбүнчөсү акыйкатсыздыктан отурат. Ошондо мен эч кимге каалабайм. Эч кимдерди камап, мен отурган, мен көргөн, мен үй бүлөм көргөн жанагыны запкыны көрбөсүн. Мен көргөн жанагыны жамандыкты көрбөсүн. Моундай алакандай элбиз. Эми болгону болгон. Кандайдыр бирөөсү мындай жол менен байыды, бирөөсү мындай жол менен топтоду. Эми ушул бири-бирибиздин эле чукулап жүрө бербейлик. Карагылачы коңшуларыбызды. Биз алыскы мурун арабтарды же болбосо тетигил башкаларды көрсөк, биз коңшуларыбызды эле карайлычы. Биздин көчөлөрүбүз кандай, бизде жарык кандай көрүп атат, коңшу мына көрүп турган. Биз ошол бири-бирибизде давайте мамлекет ушундай чоң ырыскы, береке, бакыт ушундай түшүп аткандан кийин мамлекеттүүлүгүбүздү көтөрө алалык. Мамлекеттүүлүктүн максаты элибиздин жашоосун оңдоо. Бири-бирибиздин жана чоңдор камалып эле, бири-бирибизин камап эле, анан кайра биринси чыгат, бунусун камайт, бунусу чыгат, бунусун камайт. Бул шоу всем надоело. Лично мне надоело. Садыр Жапарову надоело. Бул кино эмне менен бүтөт? Тоже азыркы мына жүздөгөн саясатчылар отурат. Булардын кара ниети азыркы учурда биз кандайдыр бир ийгиликке жетишүү эмес. Анткени биз ийгиликке жетишсек, анда булардын бардыгы, булардын баягы колунан келбегендиги баардыгы ачыкка чыгат да. Ошондуктан бүт аракетин күнү түнү бизди жамандап, жанагындай кыр издеп, бөйрөктөн шыйрак чыгарып, ушунун алыскы, жакынкы мамлекеттерге чуркап, алардан каражаттарды издеп, бизди, значит, буттубузду чалып бир көңтөрүш керек да. Буларга мен эме кеп жок, булардан деле андай башка кебес жок. А мен азыр кайрыла турган биздин карапайым калк. Азыркы учурда ийгиликке жаңы таза мамлекет жетекчи келди. Азыркы учурда биздин умтулуубуз алдыга карай деп атабыз. Давайте эртең жашообуз оңдолот. Эми бир заматта болбойт экен. Эми билесиздер, биздин амбициялык программаларыбыз башкача болчу эле. Эми эл аралык жанагындай аттын атабагыр кандайдыр бир ызычуу трагедиялар болуп атат. Андан биздин башыбыз алыс болсун, бирок эң негизги тынчтыктабыз, сүйүктүү ала тообуздабыз, чакан алакандай элибиз. Биз эң эле жакшы бакубат жашоону кура алабыз. Биз буну вада кылып атабыз. Биз бунун жоопкерчилигин биз алдык. Кудай буйрса, элибиздин колдоосуна биз муктажбыз. Мен айтып коеюн, мен ачыктан ачык эле айтам. Элибиз, ак пейил биздин, ток пейил биздин элибиздин, биз муктажбыз. Анткени жанагындай жамандаган, жанагындай бузук адамдар толтура болуп атат. Бирок ушул элибиздин колдоосу менен биз жашообузду өзгөртөбүз. Биз ушу сөзүбүздү башка нукка бөлсөк, ушу жогорку кеңеште көтөрүлүп жаткан мыйзам долбоорлору боюнча жогоруда да сөз кылып кетпедикпи? Анан азыр болсо ушул мугалимдерди мазактаган окуучуларга айып салып, камоо мыйзам долбоору сунушталып атат да. Бул мыйзам долбоору боюнча сиз кандай пикирдесиз? Негизи туурабы? Кимди? Окуучуларды камайт бекен? Окуучулардын ата-энесине айып салып, баладай, башы көзү чарадай. Балада эмне? Аны тарбиялаш керек, аны окутуш керек. Аны ата-энеси, мугалими жалпы бир айыл деп коет. Бир айылдын милдети бир баланы өстүрүп, багып, ошондой эмеге жеткизүү. Бир эле үй бүлөнүн же бир мугалимдин, бир мектептин эмес, жалпы айылдын, жалпы коомчулуктун милдети негизги значит, максатыбыз ошондо. Ошондуктан жок, мындай сөздөр боло берет, ар кандай демилгелер чыга берет. Ошон үчүн ал жогорку кеңештин депутаттары бул алардын мындай эмеси. Бирок албетте
мен айтып коюшум керек, бизде балдардын кызыкчылыгы эң биринчи приоритетте. Билесиздер, азыркы учурда 4 апрелде президент Садыр Жапаров ошол үчүн мугалимдердин айлыктарын көбөйтүп берди дагы. Анан айтты, мындан ары талап катуу болот. Мурун болбогондо эле бир билими барбы, жокпу, жөн эле кишилер эле биологияны, физкультурник, географияны, математиканы тышкы мындай болгон. Азыр болсо эми 30-40 миң сомдон айлыктар болуп атат. Биз экөөбүз эртең мына иштей турчу мугалим болчу азыр баардыгыбыз умтулуп атабыз ошол жака барганды. Анткени биздин негизги байлыгыбыз эми бул банальность. Бирок ошону айтып атат. Бул жөн эле айтып койгон кооз сөз эмес. Жалпы мамлекетибиз, өкмөт күнүгө бизден сурайт. Эмне балдар үчүн уну эмне кылдыңар? Буну англис тилин эмне кылдыңар? Немис тилин эмне кылдыңар? Биягын эмне кылдыңар? Биягын эмне кылдыңар? Кандай шарт, кандай мектеп? Ушунун баардыгы азыркы учурда биз түшүнүшүбүз керек да. Биз бир заматта эле баардыгын жырката албайбыз. Эми үй бүлөдө да приоритеттер болот. Биз анан азыркы учурда биз келечекке, инвестициянын баардыгын келечекке, азыркы биздин балдарыбыз чын ден соолукта, анткени чын ден соолукта, курсагы да ток болуш керек, ар кандай жагынан да мындай оорубашы керек. Ошолорду биз ошолорго приоритеттүү түрдө, анан албетте бул бир заматта эле болуп калбайт. Бир 5-10 жылдын ичинде бизге Дүйнөлүк банк айтты. Биз 16 жыл дейт. Польша бир политиканы өткөндөн кийин 16 жыл бир кармаш керек да. Биз эртең бир күнү эле кетип калсак, ал дагы бир натыйжасын бербейт. Бирок азыркы багыт балдарда. Анан мен айтып коюшум керек, биз бир маселеге каршыбыз. Жанагындай биремке бир ызычуу болуп кетке турганда, жанагындай эле бир видео чыгып калганда эле бардыгы, значит, ушундай бир талпа, Facebook деген эме талпа да. Ар бирөөсүнүн талабы мына бүгүн мугалим, значит, жумуштан алынышы керек, камалышы керек, асылышы керек. Мындай деген процесс бар, мыйзам бар, верховенство закона деген бар. Мындай маселелер демократия, жанагындай цивилизациялуу мамлекеттерде процедурасы бар. Мындай ачуу кандуулук менен эч качан чечимдер кабыл алынбайт. Ал балким мугалим болсо да, мындай болсо да, буну баардыгын жок эле дегенде 5-6 айдан кийин мындай тынч мамиледе анан ошондой кандайдыр бир административдик же башка бир кандай чаралар көрүнөт. Мен ошого айтып атам, биз ошого айтып атабыз. Анандай эле баардыгы барбы эле, байкуш мугалимге болобу же байкуш балага болобу, ушундай эле бир ошол ушундай бир баардыгын ушундай кызыкчылык ошондой болот экен да. Мына тез арада эмне кыла койдуңар? Эмне камадыңар бериңер? Ошого биз каршыбыз. Биз туруктуулук менен бере алабыз. Биз муну кабыл албайбыз. Мадемектен 100 миң деген кишилер келсин, мыйзамдын талабы ал мугалимдин канча балким кылмыш жасаган, балким эртең 10 жылга кесиле турчу мугалимдин бүгүн пока күнөөсү далилденмейинче, сот тарабынан далилденмейинче анын укугун биз коргойбуз. Түшүнүктүү болот да. Анан жанагындай ачуу кандуулукка, бирөөнүн лайкына, бирөөнө жагам, анан баланча укук коргоочу чыгыптыр, ошого жакшы көрүнөм деген өкмөт жок азыркы учурда. Мыйзам боюнча иштейбиз. Ошо депутат Шайлообек Атазов 18-20 жаштагы кыргыз кыздарына чет мамлекетке ата-энесинин коштоосу менен же болбосо турмушка чыккандан кийин чыгууга уруксат берели деп демилге көтөрдү да. Негизи ушул социалдык маселелерди ушул демилге менен чечүүгө мүмкүнбү? Негизи бул демилгеге сиз кандай пикирдесиз? Жок, демилге пикир деле айтууга кереги жок. Анткени урматтуу Атазов депутат бул өзү деле билет да, бул анткени өзү юрист. Өзү экинчи жолу шайланып келатат. Бул өзү ошондой бир резонанс кылам деп, жаратам деп, жалпы коомчулуктун, прессанын пикирин мындай бир көңүлүн бурам деп ошондой бир аша чапкандык менен айтты. Анткени албетте бул мыйзамга, конституцияга каршы келет. Биз андай бир дискриминация кыла албайбыз, эркиндиктерин чектей албайбыз. Бул албетте ошол жарандын өзүнүн, значит, эрки жана албетте үй бүлөнүн чечими. Үй бүлө, коомчулук, биз өзүбүз кандайдыр бир мыйзамы жок эле өзүбүз кандайдыр бир чечимдерге бара алабыз. Анткени ошол эле үй бүлө өзү деле ойлонушу керек. Мен жаш кызды, жаш баламды каяка жөнөтүп атам, кимдин кандай көзөмөлдө, аны билесиз, кыздын намысы, даже
кандайдыр бир шек келтирбей баардык ушул өзүбүздүн табиятыбыздагы адатыбыз ошондой болчу да. Эми азыркы болсо башкачараак болот. Бирок бул үй бүлөнүн, ар бир үй бүлөнүн өзүнүн деңгээлинде. Эми бул негизинен албетте бул жакырчылыктан. Мына жакырчылыктан. Азыр да бүгүн айтып атышат, эми биз ошол Байсалов айтыптыр, биз жакырчылык жок деп. Албетте жакырчылык бар. Жакырчылык, эми акыйкатсыздыкты да айтып атабыз. Акыйкатсыздык деген нерсени биздин президентибизден көбүрөөк жакыныраак билген киши жок. Эми жакырчылыкты айта турган болсок, эми жакырчылык албетте, кымбатчылык. Эми биз ушуну баардыгын көрүп билип эле турабыз. Биз кандай аны болуп атат. Ал жерде бирок бизде билесиздер, жанагы Украина менен ошол бир окуялар болуп аткандан кийин бул аябай кымбат, ага чейин да кымбаттап аткан инфляция. Анан азыркы учурда да өтө кымбаттап кеткенде, билесиздер, мына биз мисалы жанагы эле жер семирткечтерге болуп көрбөгөндөй былтыркыга менен салыштырмалуу биз ушунчалык баардыгын жыргатып коебуз деп, ушунчалык кубаныч менен мына эмесе деп туруп биз чыгардык элек. Көбүнчөсү 1,5 эсе жок эле дегенде, а так 2-3 эсе кымбат биз сатып алдык. Аны ошондо сатып алганда дагы биз аны январь айында алып келип баарын жүктөп коюшубуз керек эле. Мына кечигип бир канчасы ушул май, июнь айларында келип атат мисалы. Ошол эле көрсөткүч жанагы күйүүчү майлар боюнча, мазут боюнча, дизель боюнча. То есть акча каражатын баардыгын чыгарып, ушунчалык кенен баардыгын уже жайылтып, уже баягы керек болсо ошентип эметип салабыз дегенден ушул жанагындай турмуш кризистен улам ал ниетибиз көбүнчөсү бир канчасы акталып, бир канчасы кечигип, бир канчасы. Эми бул албетте дүйнөлүк тарых, азыркы учурда мына дүйнөлүк экономика жалпы дүйнө жүзүндө ушундай көрүнүштөр болуп атат. Бирок жакырчылык бар. Негизги бизде социалдык көйгөйлөрдүн баардыгы бул жакырчылыктан. Мына турак жай маселеси азыркы учурда биздин инвалиддер, мүмкүнчүлүгү чектелгендер келип атат. Жетимдерибиз бар, канчасы ошол бизге акталбай калган. Биз келдик, мына мисалы жаңы өкмөт келип биз карап көрсөк, даже жилищный кодекс, турак жай кодексинен даже социалдык турак жай деген түшүнүктү алып салышыптыр, чийип салышыптыр. Биз буну азыр кайра кайтарып келип атабыз. Анткени биз милдеттүү түрдө, албетте биз милдеттүү түрдө мамлекет, коомчулук, эл болгондон кийин ушундай кембагал, эми мына азыр буну айтсам, эртең эле 10.000 киши келет. Мына кана айтпадыңбы, беребиз деп. Бирок бунун баардыгын биз албетте системдүү түрдө, мындай эмес. Мен сага бир квартира, мен сага, сен 3 баланы төрөп турсуң, мен сага чемпион деген. Мындай албетте ал мамлекет эмес. Ал просто какой-то бир бай адамдын деңгээли, же болбосо ошол бир корпорациянын деңгээли. Биз мамлекет болгондон кийин бунун баардыгы мыйзамдуу жол менен Бишкек Ошто эле гана эмес, жалпы мамлекетибизде ошондой бир турак жайлар курулуп, кезек-кезеги менен 100 миңдеген биздин жаштарыбыз дагы, кембагалдарыбыз дагы, айрылуу үй бүлөлөр ошого мүмкүнчүлүк алыш керек. Бунун баардыгы эң биринчиден албетте убакытты талап кылат экен, анан каражат. Бирок Кудай буйрса бунун баардыгы иштен колдон келет. Эдил мырза, акыркы суроомду узатайын. Негизи сиз өзүңүздүн ишмердүүлүгүңүзгө 5 балдык системадан канча упай бересиз? Азыркы учурда кайсы эмгегиңиз үчүн? 3. Мен өзүмө жакшы иштеп атам деп айта албайм. Аракет бар. Эми мага чейин деле иштегендердин баардыгы аракети болгон. Бирок жалпысынан мен азыр айтып коюшум керек. Албетте мен бул жөнүндө ойлоном. Эртең бүрсү күнү жумуштан кетсем мен эмне кылдым, эмнени кыйраттым? Элдин баардыгы эле сурайт да эртең. Пока мен, например, баланчаны өзгөртө алдым, же боону куруп койдум, бул жердин жолун ачып бердим дегенге албетте азыр 8 айдын ичинде андай жыйынтыкка жете элекмин. Ошондуктан мен жаман дебейм. Анткени билесиздер, социалдык тармактан эле сырткары кандайдыр бир маселелерге эң негизинен албетте мен Акылбек Үсөнбековичке орун басар болгондон кийин мен мурунку вице-премьерлердей болуп министрлердин иштерине кийлигишип аларга акыл үйрөткөндөн мен
значит баш тарткам, мен аларга айткам, силер министрлерсиңер, силер чечесиңер, силер ал жакты, мен өйдөгү жетекчилик үчүн кандайдыр бир жардамчы катары өзүмдү өзүм кабыл алам. Ошондуктан 3 мен баа коём 3. Жакшы, Эдил мырза, маекке макул болуп келип, убактыңызды бөлгөнүңүз үчүн ыраазычылык билдиремин. Ушуну менен биздин программабызды жыйынтыктайлы. Сиздер менен мен Кымбат Турдубекова болдум. Политклиниканын YouTube каналына, Facebook баракчасына жазылууну унутпаңыздар. Сак саламатта туруңуздар.